сценарист жараткан Алла. Аскердик тартип менен кармачым балдарда 7-8 класста Малик Аликеев мөлмөлүмдөрдү алып чыгып калды. Анан комуз жиндиси болдук. Дезертин бизде барып көрсөңөр дейт. Аерде жашаш невозможно дейт. Сени солдат катары, сени кул катары сатады. Сен бирөөнүн картошкасын касканга, бирөөнүн туалетин касканга же мончого түшпөсүң. Биз ошон үчүн качып баштадык. Ал жерде кызмат өтөгөндөн эмес, армияга жарактуу балдар өзүлөрүнүн үйлөрүндө калып жардам берсин. Ошол кездеги менен азыркы жашоо эмнеси менен айырмаланат? Дүйнөнүн артынан кубайт эле. Бар нерсеге ыраазы эле. Баягы базарга чыккандан намыстанган кыргыз жөндөмдүүлүгүн көргөзүп баштады. Телефон бизде көп нерсебизди талкалады. Таалайбек Турганов, Элмирбек Иманалиев Талайга чыгарганбыз, эмнеге Элмирбекке чыгарбайсыз дейт да көпчүлүгү. Анан чыныгы дос бул чыпалактык дейт да. Бир нерсе бийликке келип калса, көзүңдү чукуйм дегенде мындай деп, мындай болгула деп калат го. негизи ошо ырларыңыздын көпчүлүгү 4-5 мүнөттөн өйдө, клиптери дагы. Ошолордон таасирлениш керек деп ойлойм да. Угуп эле анан мындай экен деп койсо, анда алыр эмес да. Батыштын музыкасын туура бербеш керек да. Биз үчүн улуттук эстрадабыз болуш керек. Достукта бул бир чыгарма сыяктуу да, инструмент сыяктуу. Дайым күйдө болуш керек, күүлөнүп туруш керек. Ал эч качан күүсүнөн жанбаш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу маектин көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн бизде конокто өзгөчө конок деп айтып коеюн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисти, ырчы, обончу Сыймык Бешекеев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Амансызбы? Бар болуңуздар, арбаңыздар. Жалпы маектин угармандары, көрөрмандары, бүгүн эми көптөн бери телефон сүйлөшүүнүн сааты бүгүн чыкты окшойт, убакыт сааты. Буюрса. Алгач ушул келип бергениңизге чоң рахмат. Бизге албетте Сыймык. Алгачкы суроом мындай болсун. Эгерде сиздин жашооңузду фильмдесек, азыр сиз кайсыл бөлүгүн жашап жатасыз? Жашоодо адам баласы эгер өзүнүн өмүр таржымалын сериал кылып тарта турган болсо, анда эң кызыктуу учурларга келип калып деп ойлойм. Себеп дегенде кээде биз өзүбүздүн жашоо турмушубузду китеп деп ойлойбуз, окула элек барактары көп деп. Кээде көрүлө элек сериялары бар тасмага салыштырабыз. Бирок сценарист башка да. Сценарист жараткан Алла. Бул кандай, кайсы жерден фильм токтойт, кайсы жерден китептин окумалдуу барактары түгөнөт, аны бир гана жаратканга маалым. Бирок биз адам үмүт менен жашайбыз. Үмүтсүз шайтан дейт. Адам алдына тилек коет, максат коет. Ошол тилек жараткандын сценарий менен туура келе турган болсо, анда сенин жашооңдо ош кайшы жок ийгиликтер көп болот. Менимче мен азыр эми небере көрө турган куракка келген сериясына келип калдым, Кудай буйрса. Келин алып куда күтө турган серияга келип калдым. Кечээ эле балакат турмуштан өтүп, өзүм алдыма чоң пландарды койгон боз улам болчумун, жигит болчумун. Бүгүн Кудай буйрса эр ортондон өтүп, өзүбүздөн кийинкилерге акыл айтып, олумунун албетте көрсөткөн жолу менен ушул жашоонун эң кызыктуу жеринде эр ортондо келип калган учурубуз. Сиздин негизи өмүр таржымалыңызды окуп, баягы сайттарданбы, ютубтан деле интервьюларыңызды көрүп атып, анан мен мындай жерге токтолуп калдым да. Кичинекей кезиңизде сиз ошол согуш жөнүндө кинолорду көп көрүп, анан чоңойгондо аскер болом деп, баягы балалык сезим менен ушинтип согуш эмнеге бүтүп калды, мен согушка барат элем дегениңиз бар экен да, ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Анан негизи эле ошол кыялдан кантип ырчылыкка, обон жазууга өтүп кеттиңиз? Биздин курактагы балдардын дээрлик баардыгы ошол патриоттук аң сезимге дейбизби? Мекенди коргоо бул патриоттуктун жеткенчеги. Душманды аралатпоо бул эр жигиттин милдети деген кандайдыр ошондой мотивацияга сугарылып өстүк да. Көргөн кинолорубуздун баардыгы ошондой согуш киносу. Анан бизди кызыктырган нерсе дагы ал убакта эми аскерден келген адамдардын баардыгы, балдардын баардыгы дээрлик колунан баардык нерсе келе тургандай бир сымбаттуу, сөйлөттүү, ушундай бир баатырдай көрүнчү да. Мен ушу аскер формасын эртерээк жетилип кийгим келчү. Анан согуш кинолорду көргөндө сөзсүз түрдө өзүң ошол башкы каарман болосуң го. Ошол жерде экиге бөлүнүп алып согуш оюнун ойнойсуң. Өзүң сөзсүз түрдө эч ким баягы душман болгусу келбейт, немис болгусу келбейт, терс каарман болгусу келбейт. Анан бирок баягы өзүң ошол өзүң курактуу теңдүү балдарда лидер болгондон кийин дайыма ушул биздикилер болчу элек, менин командамда болгусу келчү эле. Мен ушул дүмбүл бышкан маалда зымынтык деп койчубуз, ошол катуураак эмеден ушул мынтык жасап, анан атканда
жүгөрүн тизе болуп атканда ушул анан өрүк көк болуп жаңында неме болуп атканда коро болгондо ушул рогатка менен ошону атышып ойночу элек. Неге ушул коркунуч эмеспиз таң калам да мен. Анан ошо жайдын Саратан убагында биздин ушул өзөндүн жээгинде бир саз бар эле, саздак жер. Анан абдан былкылдаган жерлери бар эле. Анан ошол сазды үйдөн күрөктү алып келип тигиндей мындай кылып анан окоп жасатып баягы баррикадалар жасатып эки жака. Анан ошо сазды тоолоктуп саз менен да чабышып, ошо саз тиген киши өлө турган болуп. Анан ушундай бир кызыктуу оюндар болчу да. Себеп дегенде бизде башка алаксыта турган нерсе жок экен. Үйдө жумуш, кол кабыш кылыш. Анан кийин ушул көргөн кинобуз жадагандай болгондон кийин анан оюнубуз да ошол согуш жөнүндө болгон экен да. Эгер окус бизге башка нерселер жөнүндө мотивациялар болгондо, анда биз ошол нерсеге агымга бурулмактырбыз деп ойлойм да. Анан ушул мекенди коргош керек десе эле ушул сөзсүз түрдө согуш болот экен деп. Ошо Вьетнамдагы согуш менин эсимде, ушул Советтер Союзунун аскерлерин алып кетет экен деп, менин апамдын өкүл апасы Ульбе Тайдебиз 5 огур көз өтүп кетти. Ушул Германияда согушта экен, анан кийин эми чет өлкөдө болсо эле алар Германия эми Вьетнамга жакында ошол жактан нары эле алып кетип калат го согушка да келип ыйлаган эсимде да. Мен эмне ыйлап атат дейм да, кайра сүйүнбөйбү ал барып канат эке барып жеңип келет экен да, анан тигиндей деген ушундайлар. Кийин Афганистан башталганда дагы ушул биз эс тарткан эле билдик да Афганистанда согуш болуп атканын. Анан мен такыр эле согуш Афганистанда согушта бүтпөс болду. Балдарды армияга жибергенден да коркосуң, согушка алып кетип калабы деп десе. Бүтпөй эле турсун, алар жеңбеген нерсени мен өзүм жеңип келем. Бардык нерсе баягы биздин балалык көз караштагыдай оңой сезилчү да. Анан ал убакта эми чоң эне менен дала жөн тил уктум, ошон үчүн эмне үчүн согуш бүтүп калды, мен барып бүтүрөт элем да, мен эми кантип баатыр болом десем ок деп, анан ошо оозуңду кемештеш керек болуп калыптыр деп, анан кийин антип сүйлөбөй жүр деп кичине какыс кулкус кылган эсимде да. Бирок баласың ага баары бир булбойсуң, өзүң таасир алган нерсенин бардыгынан. Мен ошондой кылып өстүм, өзүм теңдүү балдардын бардыгын өзүм менен кичүүлөрдү да ошо суунун жээгине алып барып ушул аскердик тартип менен кармачым балдарды, инилерди момундай таштардан тизип, ар бирине бөлмө кылып, баягы койка сыяктуу кылып, ар ким өзүн ошол жерге жатат, кийимдерин ошол жерге коет, сууга алып барганда да ошол менен түшөт. Анан ушул Тимур Жананын командасы деген кино бар эле биздин убакта. Анан ошондо Гайдардын чыгармасы. Тимур балдарды чогултуш үчүн ар бирине баягы коңгуроолорду коет эмеспи? Зым менен тартып келип ар бирин. Анан мен да ошондой кылган эсимде да, ар биринин омугаликтин немесин көмкөрүп алып, анын ичине ключтан болуп баягы тарткандай жип менен тартып келип корозун эл көрбөй турган жеринен тиги тарткандан тиги уккан адам сөз чогулуш керек экенин билет да, чуркап кетишет да. Анан ушундай кылып дагы өзүм теңдүү балдарды ушундай оюнга баягы үндөп, ушундай кылган эсимде да. Бул эми ошол мезгилдин таасири болсо керек деп ойлойм да. Анан мен чынында абдан аскер кийимдери мага абдан жакшы, аскер адам болуп келчү. Аскер болуп башкарган жакшы, командир болуп. Анан ушу 6-класстан баштап мен 4-класста биринчи жолу кара конкурска катыштым. Жеңиштин 40-жылдыгында. Улуу жеңиштин 40-жылдыгында анан биздин мектеп район боюнча биринчи орун алды. Мен анда хордо гана ырдадым. Ошол мектеп боюнча ар бир класстан жакшы ырдаган балдарды анан ошо хорго тизди да. Анан ошо берегиче мир, гүлдөсүн тынчтык, священная война ушуларды хор ырдадык. Анан День Победыны ошо 4 40 мүнөт ар бир мектеп өзүнүн эмесин көргөзөт. Анан биз ошондо артка турдук эле да, хор болуп, өзүнүн өнөрүн көргөзгөндө. Анан ошо мектептин директору кийин кайнатам болду, раматтык. Ошол Акылбек Жусупчанов, анан өзү режиссер, өзү да мыкты уюштургуч эле. Мен ошол айткан эсимде да, элдин көзүн карабай ырдагыла. Ушул алдыңкы катарда, дом культурада алдыңкы катарда отурганда 3-чү катардан өтүп туруп 4-чү катардагы кишинин ушул жерин карасаңар, дегилди тегиз карап тургандай сезилесиңер дейт. Анан чын эле бардыгын ошондой болот экен. Себеп дегенде аларга да ошондой кийин бул жака келип окуганда дагы режиссерлор демесем, негизи ошондой 4-5-чи катардагы адамдын
чекесин караса ошо тегиси текши карап тургандай болот дейт. Анан мен ошол балалыктан бала кезден бери ошол нерсе көпчүлүк айтып берет да, мен эле карап атат го деп кол булгаласам деле неме кылбайсың деп тааныштарчы. Анан ошол нерсе мага калыптанып калса керек. Анан ошо 4-класстан баштап мен ырдын сыйкыр өзүнө бура баштады. Аскер адам болуп келгенден 6-класста комуз үйрөндүм. 7-8 класста Малик Аликеев мөлмөлүмдү ырдап чыгып калды. Анан комуз жиндиси болдук. Андан алыстай албай калдым. Анан ушул ар бир мектептин конкурсу кароо сынактар менсиз өтпөй калды. Райондукуна, анан областкуна катыштым. Бул мен үчүн чоң ийгиликтин бир ачкычындай сезилип туруп калды да. Анан демек аскер адам болгондон башка дагы өнөр адамы деген болуш деген менде экинчи өзүмдө бир кандайдыр бир чырпык боло турган болсо экинчи бутак өсүп чыкты да. Анан ошол күчтүүрөөк болуп кетти окшойт. Мен ошо чыгармачылык ишине көбүрөөк тартып Армияга бардыңыз беле? Биздин убакта тарап баштады, Союз чачырады 90-жылдын аягында. Анан мен ошол чет жакта кызмат өтөм кечире. Германияда, ошол чет өлкөлөрдө. Ошо немистерди барып кинодон эле көрүп жүрүп, жеринен барып көрүп келгим келсе эле баалык нерсе. Анан бирок армия тарап, анан ар ким өзүнүн жеринде кызмат өтөп баштады. Ушунчалык мен классташтарым аста армияга барып бир 5-6 күндөн качып келип баштады. Биз аларды дезертте, биз күзгү призывниктербиз да. Жазгыларда ошентип шылыңдап баштады. Же дезертин бизде барып көрсөңөр дейт. А жерде жашаш невозможно дейт. Сени солдат катары эмес, сени кул катары сатып атат. Сен бирөөнүн картошкасын касканга, бирөөнүн туалетин касканга, туалетин тазалаганга жиберип атат. А жерде сени бир самогонго эле сатылат экенсиң десе, мен ишенген эмесмин да. А көрсө чындыгы ошондой экен, балдар жадагандан. Же мончого түшпөйсүң. Биз ошон үчүн качып баштадык. Ал жерде кызмат өтөгөндөн эмес дейт. Дээрлик анда ишенбейсиң да. Анан ушул августтун 19-ында Токтогулда катуу жер титирөө болду. Көпчүлүктүн эсинде зилзала абдан катуу болду. Баягы очок, сейсмологиялык очок Токтогул болду да. 10,5 балга чейин жетти. Бизде кыйроолор көп болду. Үйлөр жаракка кетти. Анан Акаев ошондо указ чыгарды. Кетмен төбө, Кара көл, Суу Самырда төрөлгөн армияга жарактуу балдар өзүлөрүнүн үйлөрүндө калып жардам берсин деген. Анан толук деген айылга бизде бала кезде чөп калып кетчи. Өзүңдүн жүктөрүң менен чөп чапкан тойду даярдагангач. Анан ошондой эле балдар алып кетип баштады. Мен барбайм дедим калоочуларды. Мен үйдө деле андай ишти кылам, мен андан көрө үйдө эле жардам берем да. Анан альтернативага калтырды мени. Ошо бир өкүнгөнүм ошол бала кездеги каалоом орундалбай калды. Бирок аны кийин өзүмдүн ырларым аркылуу өзүм көксөөмдү ошо жоокер ыры, офицерлер, башка ошо патриоттук ырлар аркылуу жеткирип, анан Кыргызстан ичинде бардык заставаларга, аскердик бөлүктөргө дээрлик көпчүлүгүнө менде Чоңалага чейин, Карамакка чейин барып концерттерди берип, талаада заставаларга чейин концерттерди коюп, анан ошондоп өзүмдүн аскердикке болгон ышанымды ошол ыр аркылуу орундаттым десем болот да. Ошол сиз чыгаргандан кийин мындай патриоттук ырларды биз ырдап калдык го дейм мектепте. Сиз айтып атпайсызбы, конкурстарда ушинтип ырдачубуз депчи. А биз сиздикин ырдап калдык да. Негизи учурда көрүп атасыз, соц тармактар өнүгүп атат, интернет өнүгүп атат, заман алмашты, же адам алмашты, адамдын аң сезими өзгөрүп атат. Анан баягы ошол кездеги менен азыркы жашоо эмнеси менен айырмаланат бүгүнкү ой жүгүртүү менен алып караганда? Айырма чоң да, 50 жылда эл жаңы дейт. Мисалы үчүн бизге чейинки жашоонун айырмасы, анда биздин убакта деле көрүп калдык, улуунун айтканынан чыкчу эмеспиз. Бизден жаш улуулар, 1-2 жаш улуу болсо эле ошол айтып койсо, ошонун сөздөрү кандайдыр бир деңгээлде туурадай сезилчү да. Улууга сөзсүз түрдө учурашчу элек, амандашчу элек, кимдин баласысың десе атабыздын атын айтып, анан бали атаңа баракелде деген сөз укчу элек, алкыш укчу элек. Негедир адам баласы ал убакта биздин бала кезде дүйнө пороз эмес эле да. Дүйнөнүн артынан кубайт эле, бар нерсеге ыраазы эле. Эми өлүк дүйнө деп коебуз да. Буюм, тайым, унаа, машина
Анан ошонун кулу эмес эле да. Кубалабайт эле, бири-бирин атаандашпайт эле. Тегил муну кийиптир, мен муну кийем дешпейт эле. Эми баягы негизи мындай мен бала кезде угуп калчумун, баланча гарнитур алыптыр дейт го. Алыптырбы, жакшы болгон турбайбы деп эле койчу. Биз качан алабыз деп шыпшынгандарды көрчү эмес элем да дээрлик. Анан демек элдин ошол убакта кандайдыр бир деңгээлде пейили, жүрөгү ток болгон экен. Согуштан кийинки муун өздөрүнөн кийинкине ошол топук кылганга үйрөтсө керек деп ойлойм да. Шүгүрдегиле деп баардык нерсени. Анан септигинде алар ачарчылыкта, кыйынчылыкта көргөн муун болгон да, согуш учурундагылар. Чоң эле чоң аталарын да. Анан өздөрүнүн балдарын ошо көбүрөөк немеге үйрөтсө керек деп ойлойм. Анан базар экономикасы жакындап калды, тиричилик кылыш керек деп калды. Баягы базарга чыккандан намыстанган кыргыз базарда өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көргөзүп баштады. Анан мен бала кезде билем, ошо бизде жайма базар деп койчу, бир Экиле Карпбай деген аксакал отурчу, анан дагы бир апа отурчу да. Анан ошолордон барып бир айына бир жолу райцентрге барсак, 15 тыйындан сагыз сатып алар элек да. Сагыздын немеси түгөнгө чачайын элек, канча балдар менен бөлүшүп чайнайт элек. Анан ушул азыр көп нерсенин кызыгы жок балдарга. Эч нерсе менен таң калтыра албайсың. Күнүн өткөн сайын жаңылык, күн өткөн сайын жаңылык, кайсынысы чыгыптырбы деп эле коесуң да. Анан мондай болуптурбу деп таң калыш, ушундай экен деп таң калыш жок да. Эч нерсе менен таң калтыра албадым. Машина менен дагы, кийим менен дагы, буюм менен дагы адамга кызыгы жок да. Бирок алдыга умтулуу бар. Дагы деле бир жаңы нерсени көргүзү келет. Бирок кызыгы баттаркайт. Телефон бизде көп нерсебизди талкалады да. Биздин сагынычыбызды талкалады. Мурда кадимкидей кат жазышып, сагыныч менен бири-бириңе амандашканыңды, ушундай келгениңди бир чоң бир сүйүнүч менен күтүп аткандар азыр жокко дээрлик. Алыста болсо да, ал Америкада болобу, башка жакта болобу, күнүгө бас видео аркылуу сүйлөшүп атып деле баягы сагынычтын көп немеси жок да. Күнүмдү көрүп жүргөндөй эле. Анан ошол нерсени көп байкадым. Мекенге болгондо эле, ал жакта жүргөндөрдүн мекенге болгондо эле мурункудай үзүлүп сагыныч көп деле болбойт. Себебинде ата энеси барат ал жерге, бара алат азыр. Бир туугандары бара алат, жакындары бара алат. Анан ошо 3-4 жылда бир келгендер ошондон деп ойлойм да. Алар айтышат, мурда бир $50 бир 2 мүнөткө сүйлөшүш керек дейт. Азыр бекер, бирок сүйлөшкөнгө убакыт таба албай калабыз дейт да. Менимче ошол мурунку учур менен азыркы учурдун айырмасы ушунда деп ойлойм да. Дүйнөгө көп кызыгуу биздин балалык кезде жок болчу. Бирок биз орто жашка жетейин деп калганда, биздин мисалы үчүн жигит курагыбызда ошол нерселер башталды да. Сөзсүз тегинден кем болбош керек. Теги мындай үй салыптыр, теги мындай машина алыптыр, теги атаандашуу азыр кадимкидей өзүнүн немесинде. Биз жомоктордон гана окушубуз. Мисалы үчүн апенди бир жерге тойго барса, эски кийим менен киргизбей коюп тойго, боз үйгө. Анан кийин жаңы чапанын кийип келсе, анан өткөрүшөт экен да. Анан эле кел чапаным же деп эле эттен эме кылат экен да. Анан сен эмне болдуң? Мындай мамиле сага эт тартсак, чапаныңа сүйкөйсүң же деп келесі болуп каласың. Жок, мен эмес, силер келесі болуп калыпсыңар. Силер кийимге карап мамиле кылып калыпсыңар. Эски чапан менен келсем киргизбей, жаңы чапан кийип келсем мынтип этке киргизип атасыңар. Эски чапан менен келсем чай бербей кетирдиңер эле. Анан чапанга карата мамиле кылган чапан жезиңдер деп аларды уят карыптыр деген сөз бар эле да. Ошол нерсе, жомоктогу нерселер бүгүн негедир бизге кайрылып келип калгандай сезем да. Биз ошондой адамдын кылган ишине, кызматына, минген машинасына, кийген кийимине, акчасына карап мамиле кылып калгандайбыз. Бул нерсе эми бизден кийинкилер кандай болот, мен ага алдын ала көз ачык деп кылбайм, бирок бул нерсе көп учурда туура эмес жака нукка бура берет да. Мен дайым айтам, адамда улуттун өзүнүн өзөгү болгон наркы болуш керек. Наркы жок жерде барк өзүнөн өзү кетет да. Анан ошо наркыбызды жоготпошубуз керек деп ойлойм. Биз кандай болсок дагы, адам кыйын күн сайын адам болуу деп Чыңгыз Айтматов айткандай,
Биз күн сайын өзүбүздү тарбиялашыбыз керек окшойт деп ойлойм да. Күн сайын өзүбүзгө топок кылышыбыз керекпи? Күн сайын өзүбүздүн жакындарга, өзүбүздөн кийинки муунга, уул кыздарга насаат айтышыбыз керекпи? Мисалы үчүн азыр өзүң телефондо отуруп, мисалы үчүн мен деле телефон чукуп отуруп анан балдар менен телефон ойнобогула деп айтканга акым жок да, мисалы үчүн. Мен өзүм үлгү болушум керек. Бара бара баардык нерсенин кызыкчылыгы деле кетет болуш керек, анан өзүнүн калыбына келип калар деген деле ой кетет. Бирок качан экенине ага так жооп жок да. Анан ушул мурунку учур менен азыркы учурдун айырмасы ушунда деп ойлойм. Бирок эң башкысы кандай учур болбосун, кандай доор болбосун, биз өзүбүздүн өзөгүбүздү алыстабашыбыз керек деп ойлойм. Наркыбыздан алыстабашыбыз керек деп ойлойм. Ошондо гана кыргыз өзүнүн улут катары биримдигин, улут катары өзүнүн наркы жоголбогон улуттун баркы дайым бийиктей берет да. Ошону эстен жадыбыздан чыгарбашыбыз керек деп ойлойм. Сиз айтып атпайсызбы, эми чөп чабып деп айтып калдыңыз го. Азыркы мисалы мен төрөлгөн кезде сиздин жылдызыңыз жанып турган кез эле да. Анан ал кезде эми телефонду биз деле көрбөй калдык. Биз кийин ушул эс тартып калгандан кийин телефонду билип калдык да. Ага чейин ушул чөп чапса биз жанакы чалап деп коет, чалап алып барып берип эле ушинтип жүрдүк да. Азыркыларга, мисалы азыркы кездеги балдарга айтсаң, ал эмне экенин түшүнбөйт, чалык эмне экенин түшүнбөйт да. Азыр деген анда жеңилдетип калышпадыбы башка нерсе? Ошол сыңары балким баягы жашоо канчалык жеңилдеген сайын айрым нерселердин маани маңызы кетип калгандай да. Анын үстүнө балким чын эле телефон да. Ошол телефон көп нерсени өзгөртүп койду да. Анткени азыр көчөдө жөн эле басып баратып да айланаңда бир нерсени карабайсың да, телефон карап басасың мисалычы. Ушул нерсе дагы өзгөртүп койду. Мурун мен жайлоого бараткан кезде мынтип чөптөрдү карап баягы башын ийкеп турушат го, ошондо өзүмү ханыша сезип алып ушинтип басчумун да. Мисалы азыр андай жок, андай нерсе азыр жайлоо деген түшүнүк деле жок болуп кетти окшойт. Жайлоодун башына чыгып алып, булактын жээгинде отуруп кока-кола ичип эс алышпайбы азыр. Болбосо шаардан суу сатып барып алып неме кылышат. Мен таң калам, могул жерде андан дагы дары, андан дагы пайдалуу, анан бекер суу турат го, мунун баарын эмне алган деп айтам да кээдечи. Анан негизи биз көнүп калыптырбыз, эми тигиндей мындай дейбиз. Биз ушул наркыбыздын дагы бир жагы өзүбүздүн улуттук тамак аштарыбыз. Мен шаарда азыр күнүнө эртең мененкисин, мен өзүм деле эгер үйдө эч ким жок болуп калса өзүм деле ал нерсени кылам. Мен аны Америкада деле жасап аттым. Эртең мененкисин жарма да. Кадимки эле кыргыздын кайнатма жармасы. Эртең менен ысык, бизде кетмен төбөдө ошентип ичишет. Башка жерде ачытып, анан максым кылып ичет эмеспи? Бизде кара жарма деп коет, ошо катыктап эртең мененкисин. Анан чөп чапканда биз көбүнчө ошол балдарга күч болот, кубат болот деп ошондой жарманы талкан салып эле сууга, кайнак сууга чайып, 5-10 мүнөт кайнатып, анан катыктап 40 жолу сапырса, сапыргандан кийин доосу болбойт деп чоң энем көп айтчу эле да. Эмнеге же тиги ачкан неме уртап алса баягы кызыл өңөчтөр күйүп калышы мүмкүн дейт. Анан кара оозун чыгарыш керек жакшылап деп, анан чоң чөмүч менен ушундай 40 жолу сапырчу эле да. Аны ошентип берчү эле. Мен мисалы үчүн мен балдарым дээрлик шаарда ушул жарманы билет, бирок көп каалашпайт да биздегидей. Ошон үчүн бизде азыр жанагындай өнөкөт оорулар көп болуп атабы деп да ойлойм. Биз өзүбүздүн улуттук паалуулуктардан, тамак аштардан алыстап кеткен үчүн ушундай оорулар жайылып баратабы деп дагы кооптоносуң. Муну эми мамлекеттик деңгээлде бул нерсени неме кылыш керек да. Биздин дагы бактыбызга ушул Шоро компаниясын түптөгөн табылды агай менен ошо Жумадил Бекилерге чоң рахмат айтам мен. Ушунчалык өзүбүздүн баягы сыймыктуу немебиз да, азыгыбыз да бул. Кадимкидей күтүп, эңсеп, чет өлкөдө болсаң дагы ушул максымды жарманы ушундай ичесиң да, бир тамшагы менен. Анан ушундай нерселерге көбүрөөк жеңилдиктер берилсе, ушундай улуттук нерселерди жасагандарга азыр кээде кубанып калам. Азыр эми өтө эле асан да. Ушул айыл азыгы эко дүкөндөр ачылып атпайбы? Ушундай нерселерге кандай салыктан дагы бир жеңилдиктер берилсе, кандайдыр бир деңгээлде ишти баштаганга бир жеңилдетилген пайыз менен жанагындай
кредиттер берилсе, анда ушул улуттун саламаттыгы дагы жакшы болот беле, жакшырат беле деп ойлойм да. Бул өзүбүздүн наркыбыз да. Биз наркты жалаң эле кеңештен, макал лакаптардан издебешибиз керек да, салт санабыздан. Өзүбүздүн тамак ашы. Негизи баскан турганын баардыгы ат мингенден бери өзүнүн нарк болгон да. Мырза жүрүш менен жүргөн дейт. Бул тамак жесе да үзүлүп түшпөйт экен, соргок эмескен мырза мүнөз отурат. Бул өзүбүздүн ошол наркыбыз да. Анан ушул нерсенин баардыгын бир жолго коюп, менимче айыл чарба министрлигинде ушул атайын бир ушундай бөлүм болуш керек деп ойлойм да мен. Бир ушул жагын тескей турган, ушул жагына кандайдыр жеңилдик бере турган, оңой кире турган, бул ошолордун эмесине кирет да, түздөн түзчү. Анан ушул өндүргөн адам сөзсүз түрдө бул жерде эле эмес, бул нерсенин жайылтса болот. Мисалы үчүн сыртта канчалаган биздин мекендештер жүрөт, ал жака үзүлүп түшүп эле кадимкидей неме болуп сүйүнүп эле алышат. Өзүбүздүн шаарда деле биз эми же шаардык эмес толук, же айылдык эмеспиз да азыр. Шаарда жүрсөң кадимкидей айылды сагынасың, эңсейсиң. Айылга 3-4 күн барып калсаң, шаарга кой бир малың калып калгандай бир шашасың да, кой тиякта не болуп кетти депчи. Анан кайра эле баягы нерсе. Ошон үчүн мен күлөм, биз кандай болуп калдык, же шаардык эмеспиз, же айылдык эмеспиз. Орто жолдо эле калдык окшойт десем күлүшөт да балдар. Сиз эми аздыр көптүр чоң энеңиз жөнүндө көп кеп кылат экенсиз. Анан ошол негизи адам катары, аял катары чоң энеңиз кандай адам болду эле? Тарбияны кандай берди эле? Анткени көп жерде ошол чоң энем мени тарбиялаган деп айтып калат экенсиз. Өтө кыйын инсан болгон чоң энем, батакөй, батасы да ушунчалык бир таасирлүү, анан уккулуктуу. Анан адам алган батасын алган киши ошол замат тилеги орундалгандай бир сезим калтырган бир адам эле да. Коюлуштуруп батаны да абдан жакшы берчү, сөзмөр, өзү кеп баккан, анан уус колунан көбүрөөк төгүлгөн, боз үй көтөргөн, шырдак жөрмөгөн, кийиз жасаган, ушундай шырдак шырыган, ушундай мыкты инсан эле. Биз бала кезде ошо дээрлик көпчүлүгү ушул кийиз тебүү менен өттү биздин балалыгыбыз. Анан балдар жайдын күнү бала да бар, каналга сууга түшкүсү келет, бирки чоң агып аткан сууга, биздин сууга бай биздин айыл. Анан алар менен кетели десең кийиз тебилбей калат. Жакшы өзүңдүн немеңди аласың, энчиңди. Анан кийин 1-2 жолу неме кыласың, анан эле качышат балдар. Анан биздин үйдө көбүчкөн абдан көп эле, көбүчкөн бакчыбыз. Өзүнөн өзү көп эле. Бизде кыргыз дээрлик көбүчкөн этин жебейт да. Жөн эле багат да, баягы тынчтыктын символу кылып эле. Анан мен чоң энем айттым бир күнү, балдарга көбүчкөн берели дедим да. Эмне алып беребиз деди. Бизде чоң үкөк бар эле. Анан ичине жем салчубуз да. Анан тешиктеринен чымчыктардын кирип кетип атканын көрүшүп, анан мындай кылабыз чоң дедим, сиз жөнтөтүп отура бериңиз. Анан үкөктүн оозунда ачып турган жыгачты тиредим кичинекей. Анан жип менен байлап келип, тартканда үкөк жабылып кала турган болчу. Узун бул жип менен чоң энем жанына коюп берип койдум. Көбүчкөндөр ичине толгондо тартасыз. Ушундай балдарга көргөзүп. Биринчи кийиз тебип аткандан кийин эле ичине быркырап калат да. 2-3 кийиз тебебиз бир күнүн ичинде. Анан жана 3-4 тең теп бүткөндөн кийин бир 2ден көбүчкөн берем да баардыгыначы. Баягы үйүндө шарты жок да. Эмеге багат, бир ичине жем берет, бир коробка ящиктерге салышат, үстүн бастырат, тигиндемди. Жем берем да учуруй калат, анан көбүчкөн ушундай акылдуу кайра эле үйгө чыгып кетет. Бул нерсе ушинтип айтылгандан чоң энем күлдү, сен соодагер болуп баратасың го тигиндемди деп. Чоң энем ушул нерсеге көп каршы болчу эле. Акты сатат дегенде деп, кымыз сатканда абдан аябай жаман эме болуп акыбалда болду да. Бул кандай кымыз сатып акты сатып калды деп. Себеп дегенде биз да жылкы байлап неме болдук. Бизде ушул жылкынын жумасына бир жолу кымыз келет, же балким 2 жолу эле жайлоодан ат менен. Өзүнө ат минген менден улуу байкем 2 чанашты артына аттаган, анан артка да бир атты коштоп жетелеп, ага бир 2ден 4 чанаш кымыз артып алганан түшөт да.
Şu 6 чанаш кымыз келет. Чоң серкенин чанаштары ушул. Анан флягаларга куябыз дагы, анан ал келгиче да бышылып келет эле, бал да кымыз өзүнчө эле. Ысталган. Анан флягаларга куят, анан агын суу бар, эшиктин алдынан өткөн. Ошого коебуз, холодильнигибиз ошол да. Анан атайын бир коозуну даярдайт. Ошол немеге аркандап коебуз, анан жайлоодон алып калабыз да. Анан ошол союп, биринчи кымыз келгенде анан сөзсүз түрдө анан баягы союп дагы, анан кымыз ичкиле деп, анан көчөнүн башынан этегине чейин кымызга сугарчу эле да чоң. Ошентип жүргөн адам менен анан бир күнү базар экономикасы келип эле анан кымыз сатып, элдин баары кымыз сатып баштаганда анан ошондо аябай кейди да. Бул кандай, эмне деген заман болуп калды дегендей мындай. Май сатышты, курут сатышты. Анан ошол нерсенин баарына каршы болду, анан бирок бара алар деле көнөт экен да. Анан көскөнүп, дегендей мындай болуп калганда, тиричиликке кыла бергилем деп бир 3-4 жыл оңкулдап өгөйлөп жүрдү. Анан күндөлүк жасалып аткан жумуш катары болуп калгандан кийин анан кейбей деле калды да кийинчи. Анан ушундай бир келген районго келген райкомдор, акимдер ушул чоң эле менен бата алып кетчү эле. Раматлык Бекмамат Осмонов дагы келген эсимде. Ушундай көптөгөн акимдер чоң эле бата салып, анан тебете тиктиришип, ушундай болуп буйрут мээри анан тиктирип кетишчү эле да. Мен чоң эле чынында абдан кыйын киши болгон. Анан кийин неме болуп жүрдү. Таң көрүү баягы 40-тын жашоону ооздуктап тургандай курагым 30 жашымда деги ушул мезгил болгон жок дейт да. Неге ушундай бизнес леди болмок да ал. Кычкачтай болуп кычыратып кармап турган каруу күчүм бар 40 жашымда деги ушул жашоо болгон жок. Анан элге кадырым дагы, сөзүм дагы, тилим дагы өтүп, экинин бири болуп турган 50 жашымда эмне ушул немем болгон жок. 63-төн тая элек 60-ымда эмне ушул жашоо болгон жок я мага да. Анан эми жер таянып калган 70-те ушул эме болуп кичине көзүм жеткен менен алым келбей турган карабайсың деп. Бул эми Союздун убагында иш белгилеген карабайсызбы? Союздун малында ошол шырдак-шырып, ала кейс жасап, сары тон тигип, дубленка тигип, тебетей, малакай, тумактын баардыгын тигип, обманка деген тумактар кийин аябай неме болду, чоң эле ошону мен бала кезде элетикчи. Норканы неме кылат дагы, анан ичине баягы тумактын сыны кетпес үчүн дерматинден шырыйт. Анан ал убакта жалаң мындай кулакчандар менен болчу да, кулагын кийген тумактар болду эле. Азыр ошол кайра модага чыкты. Анан обманканы ошондо чоң эле мага атамдын эски норка эмесинен тумагынан бизге экөөбүзгө ошондой тумак тигип берди да. Эки менден улуу байкем экөөбүзгө. Эмтип эле чыкыят тумак. Анан мындай кылып неметейин десең, жок, кулагы жок да. Ушундай кыйын киши эле. 85ке чыгып кетти. Өзү мага көп айтчу. Мен түшүмдө ушундай Кызыр Ильяс Кыркчилтендин, жигит бири Шаймердендин Кызыр Ильяс Кыркчилтендин батасын алган. Ошонун Кыркчилтендин бир 3 жигити келип дейт. Түшүмдө анан кийин үйдө киши барбы деп. Кызымды артыма көтөрүп алган дейт. Келиңиздер аке, келиңиздер деп эле ыйба кылып, эмесем үйдө киши жокпу дейт. Анан ушундай жылкыга кетти эле тигиндей мындай эле бизге бир жан бер депти да. Бергем аке эле, бергем депти. Чын эле бердиң беле? Жакын эле мындай деме кылып улак союп курмандык чалганбыз дейт. Ага чейин ошо балдарым токтобой аткан дейт да. Анан ошо мен атам атта токтобол болуп калды ошондон экен да, чоң энем көп баласы токтобой. Анан анда өзүңдүн жакшы көргөн бир эмеңден, буюмуңдан бирөөгө берип кой. Анан кел анда. Анан мындай көрмөлөрүн шымданган дейт. Баардыгы окшош, сулуу чумак жигиттер. Баштарында көрпө тебети, мурутчан. Колдорунда кондурган куштары бар дейт. Элчитке тайгандары бар иттери. Анан жонунда мынтык дейт да. Анан алаканың жайды, анан алаканын жайгызып, анан бата берип 85ке чыгып сабий болуп эл деп бата кылышты дейт да. Сабий деген эми наристе деген сөз да бул. Наристе ооз күнөөсү жок деген.
Анан 84 жашында өткөндө жаман оор менен ооруп калды. Мен барсам ошол балам түштөгүдөй намаз көй болду. Намазын бузган жок. Бул кандай? Мен ушундай баталды беле сабий болот эле. Анан мен кулагына ашып эне чоң курсактагы жаш кошулат дедим да. Кадимкидей көңүл көтөрүлдү да. Кудайга шүгүр анда. Курсактагы жашта кошулат экен чоң десем кубат ала түштү да. Ошондон бир жума 10 күндөй эле үзүлдү. Анан ушу менче ошондой чоң энемдин сөз баккандыгы, анын жүрүм туруму, айткан насааттары, акылдары менин чыгармачылыгыма чоң таасир берди окшойт деп ойлойм. Себеп дегенде мактанган жакшы көрөт эле ал. Мен Сарыстан обунда ырынып кылачы деп келип үйгө киши көп келет эле да. Эртең мененки саат 7ден баштап кечки саат 9:30 чейин кечки тамакты ичип алган кечиш эле да. Ошо дээрлик көп өзү теңдүү, анан эжедешчи көпчүлүгү. Анан ошонун сөзүн угабыз, ушу менен сүйлөшүп отурабыз деп эле келе беришет. Мен көп учурда чай куюп берип калсам, анан мен Сарыстан тур бар, кеп тыңшабай. Бу жерде ушак тигиндей мындай айтылып калат. Тур эркек кишиге кереги жок нерселер бар. Жөне бар ишиң боюз куюп иче бересиз дейт. Болбой эле бир нерсе кылмыш болуп дегенде күлөт эле. Бул ушундай куйма кулак. Сөз уккузу келет, сөз тыңшайт. Ушундай киши болчу. Ошол чоң энеңиз туурасында дагы кеп кылганым негизи жөн эмес. Көп жерде ошол чоң энеңизди эскерип, ошол чыгармачылыгыңызга кошкон салымы туурасында көп айтат экенсиз, бирок ата энеңиз туурасында көп сөз болбойт экен да. Ата энеңиз негизи кандай адам эле? Ата энем эми атам 5 болгор абдан мыкты ата болду. 11 оол кызды тарбиялап чоңойтду. Апам баатыр эне. Азыр 75ке чыкты апам. Атам 75 жашында дүйнө салды оорудан кийин. Мен үчүн абдан чоң бул кишинин орду башкача эле. Мен бир кандайдыр бир нерсеге жөлөнүп алып иш кылгандай, мисалы үчүн бир кооптуу жерде бир нерсени кармап алып иш кылсаң неме болбойсуң го. Алма бир терек бутасаң деле бир ишеничтүү бир жерин кармап алсаң, бутагын кармап алсаң, анан калганынан коркпой бута бересиң го. Атам мага ошондой эле да. Анан ошол ишенген бутак сынып кеткендей болду да. Бул эми жашоодо билесиң, эртеби кечпи ошол нерсе болорунчу. Бирок кабыл алыш өтө оор болот экен. Себеп дегенде мен дүйнөм астын үстүн болуп калгандай болду. Мен эч нерсе жашоодо неме болбоду, кызыктырбай калды. Анан көптөгөн психологдор жардам берди мага, сүйлөшүп отурдук. Ооруканада көбүрөөк жатып калдым. Анан балам, сага ата кандай керек болсо, сен дагы балдарың ошондой керексиң деген сөздөр кичине чыйралтты. Анан ошол эң акырында ошол чач алдырып, анан тырмак алдырып алайын деп салонго барсам, анан тырмак алып аткан кыз айтып калды: "Байке, аябай өңүңүз чарчаңкы" деген. "Ооруп атасызбы" дейт. Анан ушундай атам кызы. "Атаңыз канчада эле" дейт. 75 болду. "Сиз аябай бактылуу турбайсызбы" дейт. "Атаңыз 75ке чыккыча жашаса". Анан менин атам көргөн эмесмин. Мен апам курсаганда экен деле каза болуп калган дейт да. Сиз аябай 75ке чыккыча атанын мээримин көтөрсүз да деген. Анан мен ошондон кийин неме болдум да, өзүмдү колго алдым да. Анан жашоонун мыйзам, бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш ошол экен. Атам 35 жашында кичине ооруп калды. Ошол бойдон жеңил жумуштарга өтүп жүрүп, анан кийин инвалиддик пенсияга чыгып калды. 40 жашка жетпей эле. Экинчи группада майыпты калып калды. Оор жумушка жараксыз деп. Себеп дегенде ошол астма деген оору менен аябай алышты. Кийин кан басым жармашты. Тынбай бир күндө ушул 12ге чейин приступ кармаган маалдарында ушул 2 саат аралыгы менен венадан укол алчу эле, эуфрин. Өзүнө өзү укол сайып калган да. Колдордун баардыгы берс болуп, ушулардан бери керек болсо баягы буттарынан бери алып аткан тамырын табыш керек болду да. Ошолордун эме кылганда зейин кийчи да абдан.
Анан кийин жеңилдеп анан бирок баягы оорунун залакасы көп, канында дарынын немеси көп болуп калды окшойт деп ойлойм да, ашыгы менен. Анан өзү деле сөзүмө ушундай киши болчу, анан ашказан мынча Неман аптекада эле болуп калды деп айткан, ошону дарыга толду деген сөз эле да ал. Ошону эле складындай болуп калды деп калчу эле. Анан жакшы ырдачы атам дагы. Бул кишинин мыктылыгы, атамдын ошол бала өзүнүн, биз башында атабызды байке деп, апабызды жеңе деп калдык да. Улуулар, менден улуу агам, мен, анан атам ушул нерсени эметти. Анан бир күнү жумуштан келип, анан үйгө коноктосуп калды. Чоң энем үйгө жакын эле. Анан бизде эми конок келгенде жаш балдарды кубалайт го, тур тияка баргыла деп. Анан эми ал жак кызык болуп атат да, ойчу эле дастарканга укмуш нерселер коюлду, конфеттер коюлду. Анан саат 10-11лерде кетиштир. Барсам эле анан тасмалага болуп эле, анан эми балабыз да тек коюшту бизде. Каалаган конфеттерин алып тигиндей эми деп апам айтып атпаймынбы? Панарат апам, панаш дешет да. Анан панаш жеңе оны алып бериңизчи мага дедим да. Анан болот деди да атам. Анан экинчи жеңе, анан атамдын молдоке дешчи. Токтогулда негедир улууларды ошентип коюшат, молдоке депчи. Биз дагы Токтогул дегенди кыскартып Тот молдоке деп койчубуз да. Агам көзүм неге антчыбыз, мен түшүнбөйм. Мен мынтип карап калсам, бүгүндөн баштап деди, молдоке жеңе деген сөзүңөрдү угат экем, капа болбогула деди. Анда же бизге бала болбой кетесиңер башка жака. Анан абдан оор болду. Ата апа деш. Атады алып күлөбүз, байкем көз кайра кыртылып бир нерсе ооз көнбөй калган да. Анан өзүбүз балалуу болгондон кийин көнүп кеттик. Анан өзүбүз балалуу болгондон кийин атам ушул нерсеге абдан карамача каршы болду. Себептен менин баламды дагы 3 жашка чейин алар багышты да. Ошондо мени атаң деп неме кылышып, атам өзүн чоң ата чоң эне дедирип, ар бир бала тайда тайнесин тайда тайне деп, атасын ата эне деп, чоң атасын чоң ата чоң эне деп билиш керек. Бул кыргыздын наркы. Ушундай кылып тарбиялагыла. Анан ошо 21 жашымда балалуу болдум да. Анан 22-23 деле анан айылга барып калганда балам эметип келатсам, менден улуу 1-3-4 жаш. Ата деп калып атпайбы, балам сен о балам тигиндей десем, эмне эле жашабай жатып эле ата дегизип алгансың го деп атпайбы мен. Эмне дегизем аны десем, уялбайсың, атаң үйүндө жашап жүрүп анан папа мама дедирбейсиң жок дегендей да. Анан атам буга дагы каршы болчу да. Силер оруссуңарбы? Кыргызча эле ата апа дегизип эле айттыргыла. Анан мен айттым, атам сөзүн айттым да. Анан ал да ойлонуп калды. Негизи чын эле айтыптыр. Токтогул эке депчи. Ал да туура көрдү да ушул нерсеничи. Ошол кездерде уят көрүнүш болгонбу? Андан мурун ошо уятыраак болгон экен да. Бала өзүнүн ата энесинин көзүнчө баласын эркелетпейт дегендей мындай деген мыйзам болгон да. Биринчи баласын сөзсүз түрдө ата энесине силердин балаңарды ошого каттатып, мындай немелер көп да ой. Анан ошол 3 жашка чыкканда анан кайра берди атам. Кой балаңар шаарда бөлөгөстө болуп калбасын. Өзүңөр окутуп жакшыраак немеден каникулда жиберип турасыңар деп. Апам бир топ шалады бирок бергиси келбей азаматты. Бул эми 11 баланы ошо бир оорукчан болсо дагы бир нукта, бир эч нерседен кем кылбай өстүрүш бул баатырлардын эле колунан келет да. Апам экөө теңириши, сен могуга жарабай калдың, мындай иш кылбай калдың деп. Апам дагы атамдын мазасын алган жок. Дайыма колдоодо болду. Экөөнүн ынтымагы, экөөнүн мени дайым суктантат да. Себептен мен деле азыр үйдө кээде бир нерсе туура эмес болуп калса, үнүм катуураак чыгарып дегендей мындай кылып эм да.
Анан атам биздин өзчө дээрлик анткен жок. Апам дагы атаң туура эместигинде эмне. Атам деле көп нерсени туура эмес кылды да. Бул нерсе кемчилик кетет да баарындачы. Бирок өздөрүнчө чечиши окшойт да. Биздин кээ бир үйлөргө барганда мен таң калчумун да аябайчы. Баягы ондай сөгүп тигине мындай кылып неметкен. Аны айтып келчим да үйгөчү. Анан атам ушундан өзүн аябай этият кармачу экен да көрсөм. Ошо балдар травма албасын. Ушундай дечи окшойт да үйлөрүндө. Ошо аябай ыраазы болом. Ал кишилердин акыл көйдүгүнө, кишилердин баягы ата эне катары бизге кылган мамилесине. Чыгармачылыгыңыз жөнүндө кеп калсак, негизи биз дагы ырларыңыз менен чоңоюп калдык. Баягы маани маңызы жагынан алып караганда башкалардан башкача негизи мындай бир окуя да. Бир чыгарманы окугандай же бир кинону көргөндөй эле болчук да. Анан негизи ошо ырларыңыздын көпчүлүгү 4-5 мүнөттөн өйдө, клиптери дагы. Эмне үчүн унчалык узун? Көпчүлүгүн байкасак мындай 2 мүнөттүк, 3 мүнөттүк максимум ушундай кылышат экен да. Сиздики эмне үчүн андай? Менден бирөө айткандай, сиздин ырларыңыз аябай жагат дейт. Анан жаттайм десем жаман узунго дейт. Мээме кирбей атат деп. Саптары көп. Анан бул эми мен өзү кесибим комуз менен ырдоо бөлүм бүткөм да. Дастандарды айтышым. Анан ушул нерсе көбүрөөк мага дастандар эми негизи узак да өзү. 4-5 сааттык дастандар бар. 10 сааттык дастандар бар дегендей. Анан элдик ырлар ошондой. Анан ошо калыптанып калган окшойм да. Өзүмдөгү жан дүйнөмдөгү окуяны билдириш, бул бир 2 мүнөттүн ичинде айтып берип коюш. Анда маани маңызын жоготуп койгондой сезилет. Менден айтат, могу куплетин алып койбойлу дейт да. Эгер жазылган эме болсо, анан жок албай эле кой дейм да. Бул эми УТРКга башка немелерге өтпөй калат. Алыктын талабына жооп форматына туура келбей калат дейт. Мейли туура келбесе, бул эми өзүм форматыма туура келсе болду дейм да. Ошон үчүн көпчүлүк ырлар ошол радиолордун фанатикасында жоктугу ошондон улам деп ойлойм да. 5-6 мүнөткө чаап барып калат. Бул ыр негизи окуяда өзүңдөгү сүйүү баянын бирөөгө айтып берсең, ал өзүнүн жан дүйнөсү аркылуу илектенип көрүп, ошолордон таасирлениш керек деп ойлойм да. Чыгарма негизи ошондой. Анан эгер аны жөн эле угуп эле анан мындай экен деп койсо, анда ал ыр эмес да. Мен ушундай кабыл алам. Бир нерсени ырдасам да ушул окуянын маани маңызына жеткирип, сүйүү болсо сүйүүнү, үй бүлө болсо үй бүлөнү, кандайдыр бир биздин өзүбүздүн улутка таасир бере турган окуя боло турган болсо, мисалы үчүн Чоочун аял деген чыгарма, бул 2002-жылы чыккан ыр өзү. Анан сөзү жагып калып, Кирим Кулалбаевдин ошо тегинен көрүп жаздым эле. Жазылган обон күнү бүгүнкү чейин угарманы көп да. Ушул кезге чейин азыр YouTube'да дагы кийин биз 2 жыл мурун клип тарттык эле, угарманы абдан көп. Аудиосунда дагы анча миллиондогон пикирлерин айтышат. Ушундай немесин айтат. Эми бул ырдан таасир алып, анан ушул нерседен алыстайбы деген ойдо да. Жакшы нерсе болсо ошол нерсеге жугумдуу болобу деген ойдо жазам мен. 2-3 мүнөттүк деле ырларым бар. Көп нерсе мен айткандар азыраак да. Ошо Чоочун аял дегениңиз киного окшош го кадимгидей. Мен неме кылсам, теге ак көйнөгүн кийип кел деген ыр жазсам, ошол 3 мүнөткө жетпеген ыр экен да. Ошо мурун жалаң узак ырларды угуп жүрүп көнүп калышканбы, концерттерде айтып жүрүштү. Аябай сондурга бат эле ырдап койсоң, узак ыраак ырдасаңыз дейт. Көрсө ошол кыска болуп калган экен да, кийин баамдасам. Бул ырларды өзүңүз жазасызбы? Же жаздырып да ырдап жүрөсүзбү? Жок, негизи чыгарма мага оон менен сөз бирдей келет да. Экөө бирдей келет. Анан эгер
сөздүн кичине маани маңызы өзүм канааттандырбай калса, анда акындарга айтам, бирок могу сөздөр калсын, мына ой калсын, айта турган ой. Анан калганын улап сиз жазып бериңиз дейм да. Көбүнчө ошо Бактыгүл Чотурова менен иштедим мен. Бактыгүл Сейитбекова, анан жагып калган сөздөрдөн ушул азыр Назим Алмазбекова деген акын кыз менен да иштешип келатам. Ушундай сөздөр болсун десем, Назим ошо менин оюмдагыдай кылып жазып берет да. Нуржамал Калмаматова деген акын кыз жакшы жазып атат. Анын ырларына обон жазып жүрөм. Бул өзүңдүн жан дүйнөңдү кытыгылай алса, чыгарма. Аны кайсы жерден окуйсуң, китептеринби, азыр эми соц тармактарда да көбүрөөк чыгып калбады ырлар. Оңоюраак болуп калды да. Сен жан дүйнөңдү кандайдыр бир кытыгылап, бир дүрбөлөң салып калса, анда ошо чыгармачылыкка бир олжо болуп бере алат да. Ошону мен Эриш Аркаков иштешип келатабыз ушунда. Негизи ошол мурда чыккан, бирок азыр угуп башкача кабыл алган ырыңыз барбы? Азыркы акыл эс менен, аң сезим менен. Өзүмбү? Өзүңүздүн ырларыңызды. Мен мисалы үчүн 20 жашымда жазгам. Маңкурт баяны деген ыр дастан да бул эми. Айтматовдун чыгармасы боюнча жазылган. Мен азыр мисалы үчүн корком да, кантип жаздым экен ушул нерсени депчи, 20 жашымда. Азыр мисалы үчүн коркот элем ал нерсени. Мен ал убакта чыгармачылыкка батыл киришип калган убакта адам курч кези да. Мен көп нерсени ойлонбойт элем да. Азыр ал убакта азыркыдай болуп гиминге конкурс жасалып калса, балким 20 жашта болсом жазып коймокмун мен делечи. Бирок дегедир бара-бара чыгармачылыкка олуттуу мамиле карап, астейдил, ким кандай кабыл алат, алды артты карап калат экенсиң да. Кээде бүшүркөйсүң, ырлар жазылгандан кийин. Мисалы үчүн азыр мен Сен дүйнө деген бир ыр жаздым. Көпчүлүк сөздөрү айтат, эми көпчүлүгү жабып атат, тигиндей мындай дешет, бирок мен кээ бир сөздөр канааттандырбай атат да. Ошон үчүн ушундай чыгарып коюп, эл алдына ырдал элегилар көп да. Ушундай болуп атат. Анан негизи ушул чыгармачылык жолуңуз жөнүндө кеп кылып атып, азыр көптүр мен негизи достугуңуз жөнүндө дагы мындай ойлонуп кете берем да. Анткени сиздин айлана чөйрөңүздөгү адамдардын көпчүлүгү ошо чыгармачыл адамдар дагы болгон экен. Мисалы ошол Таалай Бектурганов, Элмирбек Иманалиев мырзалар дагы ошол кездерде сиздер менен чогуу жылдызы жанып турган кездер экен. Анан ошол чыгармачылыктан сырткары достук деген сиз үчүн эмне, жашооңузда кандай орунду ээлейт? Эми чыгармачылыкта тапкан достор, мен негизи достордун дээрлик көпчүлүгүн классташтардан башкасынын баарын чыгармачылык аркылуу таптым десем болот да. Себеп дегенде ушул ыр дүйнөгө аралашып калгандан кийин ал башка тармакта болобу же өнөр тармагында болобу, ушул дээрлик ушул өнөргө аралашкандан баштап жолугуп табышкан достор ого эле көп. Бирок 30 жылдан ашуун, 35 жылдан бери дос болуп келаткандар бар. Адам өзүнүн дос болгон, ал дос деп эле ушу мен досмун деп эле жүрө бербеш керек. Бул кабылдаш керек, анан кабыл алдырыш да керек да. Мамиле күтө бериш керек. Доско дагы кадимкидей мамиле күтсөң, анан дос болот. Анын көңүлүн таба билиш керек. Достук да бул бир чыгарма сыяктуу да, инструмент сыяктуу. Дайым күйдө болуш керек, күүлөнүп туруш керек. Ал эч качан күүсүнөн жанбаш керек. Эгер күүсүнөн жана турган болсо, анда ал нерсени инструмент ойногон келбей калат. Ошондой достор абдан көп. Дайым күүсүндө жүргөн, дайым мага дем берген, менден айткан сөздөрүмөн өзүнө дем күч кубат алган достор бар. Алардан акыл кеңеш угам мен. Менден кеңеш керек болсо алар угат. Кыскасы баягы мен белгилүүмүн, сен мындай белгисизсиң деген мамиле болбойт да. Ал жерде баардыгы бир деңгээлде, тегиз болуш керек. Ошондо гана достук өзүнүн мамилесин курчутат. Ошондо гана адам көңүлүн сындырбаш керек да. Ишеним иритпеш керек. Ишеним ириген жерде да ийгилик эч качан жаралбайт. Достукту күтө билүү да бул чоң ийгилик, чоң жетишкендик. Жашоодо чоң. Көптөн бери, көп жылдан бери дос болуп жүргөн адамдан коркпош керек. Демек бул адамдын кадырын биле алат деп кабыл алыш керек да. Анан
чогум бийликке келген сайын, бийликтен кеткен сайын менен дос болбой кала бергендерден сактаныш керек. Бул эртең бүгүн сени пайдаланып, эртең күнү пайдаң тийбей калганда өзүнөн өзү жок боло турган адамдар окшойт деп ойлош керек да. Ибрагим Жунусовдун мен ага досум катары, өзүмдүн агайым да алчы. Бир тууган байкемдей көрөм, жакын досумдай көрөм, кээде сырдашам. Ушунчалык сөзмөр адам да. Достукту 5ке бөлөм дейт. Санайт да буга. Бармак дос, бул бийлик, бул бардык сендеги байлык достор дейт. Кандай десең о дейбиз го дейт. Чын эле да, бирок мындай. Сөөмөй бул бийлик достор дейт. Бир нерсе бийликке келип калса, көзүңдү чукуйм дегенде мындай деп, мындай кылгыла деп калат го. Бул бийлик достор дейт. Ана муну бөлүп көргөз бөлө койду, ортоңду коюду. Бул аял достор дейт. Сен ошол убакта кыздарга чогуу баргасың, кыздар таанышкасың дейт. Кээ бирлери сенин аялыңга карап мамиле кылат дейт. Ушундай аялың сулуу болсо, жаман ойлорун ишке ашыргысы келет дейт. Бирок ал сенин немеңде болбойт дейт. Аты жок дейт. Бул чын аты жок дейт. Эмнеге дос болгонун өзү эле билбейт дейт. Ушундай достор бар да, бирок жолуккан жерде бул ким сага дос деп коесуң дейт. Бирок аны издебейсиң деле дейт. Ал да сени издебейт, бирок зыяны жок дагы, пайдасы жок дагы дос дейт да. Аты жок дейт да. Атын деле унутуп кала бересиң дейт кээде. Телефонунда деле сакталып эмес дейт, бирок анан чыныгы дос бул чыпалактык дейт да. Урушсаң элдешесиң дейт чыпалак менен. Кандай бир чындыгы бар да. Ибрагим акенин ушул сөзүнө мен бир муйганым бар. Бул нерсенин чындыгы бар. Анан ушул достук негизи ушундай 5ке бөлүнөт окшойт деп калам да. Элмирбек менен мен бала кезде, менден 4 жаш кичүү болду Элмирбек. Бирок мен аны менен чогуу бир төрөлгөндөй, чогуу чоңойгондой мамиледе жүрдүк. Башында байке деп жүрдү, анан мен тилдеп жүрүп байке эмес, сен деп эле сүйлө, экөөбүз дос болобуз деп. Анан дагы бир белгос керек жигит бар эле, Бакыт деген алда казы болуп калды. Чогуу окугандардан ушул үчөөбүз, Шекербек Адылов болуп, чогуу 4өөбүз көп жүрдүк да. Анан Элмирбектин ошо 15 жашында мен билсем, мен 19 жашта. Ошондо эле 15 жашында акыл эси кадимки токтолгон, бир орто жаштан өтүп калган адамдардын акыл деңгээлинде ойлонот жигит эле. Бул эми Кыргызга бир келген мыкты талант инсан болчу, бирок баалай алган жокпуз убагында. Элмирбектин да жанында жакындары көп болду. Бир жолуккан адам аны менен туугандашкысы, достошкусу келген сезимде кетчү да. Ошондой жугуму бар адам болду. Талай бизден жаш улуу болду. 4-5 жаш улуу болду. Бирок жаны курдаш болду анын дагы. Бул эми биз институтта бир группада окубасак дагы талайдын чөйрөбүз бир болуп калды. Ушул Өмүрзак Кайыпов, Урмат Батыркулов, Коңурбай деген жигит, Айдаров, Рахат Көчөрбаев азыркы. Биз ошол, мен дагы фольклорду алардан кийинки курста окуганым менен, бирок мамилебиз абдан жакшы болду. Унак болду, ысык болду. Бири-бирибизге талай, ал биз 20 жаш, 20 жашта, талай 25 жаштар анан байке деп калсаң, анан тилеп нүйнө кыздардын жанына келгенде байкелей бересиң дегендей мындай деп анан ал дагы ушул жөнөкөй жигит эле, бейиш болгор. Бул талайга чыгарган чыгарма ошол ар бир ушул чогуу жүргөн достордун арманы да. Ошолордун көз жашын, ошолордун арманын карап отуруп, анан ыры болуп чыккан да менден. Менден аз көбү сурашат. Талайга чыгаргансыз, эмнеге Элмирбекке чыгарбайсыз дейт да көпчүлүгү. Анан мен Элмирбектин көкүрөгүмдө дагы деле жоготтум деп айта элекмин да. Ошол нерсени кой бере элекмин да менчи. Бул мен жашап келатат. Мен аны жоктоо кылгым келбей атат да. Бул нерсе негедир себеп дегенде бул укумдан тукумга, улуудан кичүүгө бир мурас болуп. Мисалы үчүн биз анасты деле жок кылгыбыз, жоготкубуз келбейт да. Биз аны
нерсе көкүрөгүбүздө дайым айтылып дастан болуп, анын баатырлыгы биздин каныбыз менен кошо айланып жүрө берет да. Элмирбек да негедир менде ошондой болуп жүрөт. Мен ырдасам ырым болуп, ойлосом оюмда. Бирок бири дагы кеткенден кийин көрсөткөн жакындар негедир мага түшүмө кирбейт да. Бирөө менин кеңешим жакшы да дейт, түшкө кирбеген. Санабыз тыныч, чоң энем деле, атам деле таптакыр. Мага негедир мени көп ойлонбосун дешеби, алар неме болбойт да. Түшүмдө көрбөйм. Башка мындай көзү өтүп кеткен адамдарды көрөм түшүмдө. Бирок мамиле кылбаган адамдар кээде неме болуп калат да. Бир окуя болуп кирип калат да. Улантысып. Анан алар мен менен кошо жашап аткандай таасир болгон үчүн ошон үчүн кирбейт окшойт деп ойлоп калам да. Быйыл жакшы ойлорум бар эле. Ошо Талай Бектуранов атындагы, анан Элмирбек Иманалиев атындагы 2 сыйлык кылабыз деген. Бизге жакшы, мыкты пландарым бар эле, бирок ойлогон ойдук ичте кыстаган турмуш жеңип койду, бирок ойдогон нерсе сөзсүз түрдө бир күн аткарылат. Буюрса, быйылкы жылда ушул нерсени ишке ашырабыз. Бул мыкты ырдаган ырчылар, жаштар, эстрада ырчыларына берилчү сыйлык Талай Бектуранов атындагы жылына бир жолу. Анан ошо эмгек баатыр Элмирбек Иманалиев атындагы сыйлык. Бул эми жакындары менен да сүйлөшүлгөн туура деген пикир, колдоо тапкан пикир. Анан буюрса баардыгын жакшы жолго коюп алып, мыйзамдын чегинде, керек болсо мамлекеттик деңгээлге чейин алып чыга турган сыйлык болот деген ишенем бар да буюрса. Мен ошол жогоруда Элмирбек Иманалиевди дагы айтканымдын себеби, ошол бир интервьюда айтканыңыз бар экен, башында сиз комуз менен баштадым деп атпайсызбы? Комузга кызыгып жүрүп, анан Элмирбек Иманалиевдин ошол эми сен ырга кетсең качан комузга кайтпайсың сен деп айткан кеби бар экен депчи. Азыр эми ушул тарабында кандайсыз? Анан негизи айтышка жакын белесиз же? Эми айтышка ар бир кыргыз эле жакын го. Айтыш укканга, санат ырларын укканга, маназ укканга ар бир кыргыз эле жакын да. Анан чөйрөң кандай болосо, сен деле ошол нерсени кайталап көргүң келе берет да. Ырчылар менен жүрсөң ырдагың келет. Огончо бири айтат мага, чогуу эле жүрөбүз дейт да. Белгилүү эле жигит азыр. Эмгек сиңирген нерсе болуп калды. Мындан бир 25 жыл мурун айткан сөз да. Анан мен деле ырчы карайын дейм, мен деле силер окуган жерде окудум дейт. Ошол эле мугалимдерден сабак алдым, анан мен деле 10 карайын дейм, анан 10 карайын деп сөздөрдү алып келип отурсам эле силер баарын чыгарып коюпсуңар го эчтеке кылбай. Мен деле акын болоюн дейм. Бирок баардыгын эле тигилер ырдап койгондой сезиле берет да. Тамаша албетте. Буга эми өзүңдөгү шык, жөндөмгө журулушканда гана чыга турган нерсе да. Анан багыш керек акындыкты. Эгер багуу болбосо кыйын. Биз мендеги акындык, баягы жамакчылык, шык бул өзүмдүн оондорума сөз болуп жазылып жүрөт да. Анан мындай, эгер баксам мындай болуп кетмекмин дештен алысмын, балким болуп кетмекмин, же болбой калмакмын. Анан мен чыгармачылыкта жол абдан көп да. Марага жете турган, таанылат, бул ордо дей турган болсок, таанымалдардын ордосу. Ошого бара турган багыттар абдан көп да. Кайсы жагынан. Анан ошо багытты табыш керек адам. Мен таба алганым ушул оончулук, эстрада аркылуу. Мен эстрадада деле өзүмдөн жоготтум деп айта албайм эч нерсе. Мен жоготкондон тапкан нерсем көп болду. Мен комуз дүйнөсүнө көптөрдү алып келдим десем болот. Фольклордук багыттагы эстрада ырчыларына багыт көргөздүм деп айта алам. Себеп дегенде баардык эле батыштын музыкасын туура бербеш керек да. Биздин улуттук эстрадабыз болуш керек. Кайрыктар мындай бир кыргызчаттан туруш керек. Анан ошол нерседе салым кошо алдым деп ойлойм да. Менче. Анан
мен Элмирбекке деле айттым. Мен 1-2 ырдап кой эстрада. Башында колдон келген нерсени кылалчы деп жүрүп анан бирок кийин ынады. Бирок убакыт туура келбей калды да. Балким 1-2 чыгарма жазып болгондо мен айттым, сен талантсың да. Талант бир эле жакта болуш керек. Токтогул атабыз тирүү болгондо ырдамак эстрада менен деле. Мандалин менен ырдаган киши, балалайка черткен киши, жетип ырдаган киши кантип ушул нерсени кылбасын. Ооба. Десем туура айтасың деп кийин моюндап анан ушуну көрөлүчү деп. Анан эстрадалык ырларды комуз менен аябай тарчу эле абдан ырдачу эле. Майкл Джексон ырларын кыргызчалап алып да, бирок жогондор менен Феличита дегендерди мисалы үчүн ошо комуздун эмеси менен баягы капкаган ыргактарын эстрадалык демеге салып алып анан баарыбызды күлдүрчү эле. Эми бул чыгармачыл адамда бул тармак тигил тармак деп бөлүнбөш керек деп ойлойм да. Мен ошо бир кичине бир кемчилигим, туура эмес нерсем ушул башка инструменттерге, аккордеон, башка фортепиано ушуларга көп маани бербегендигим болду. Комуз менде көбүрөөк жан дүйнөмдө жакыныраак сезип туруп алдым да. Ушул комузду айтып калдык. Негизи Сыймык Бешекеев мырза комузун да көтөрө келген экен. Болсо бизге бир сапыр. Азыр эми кээ бир ырлар болот да. Убагында да элге алымдуу, жугумдуу болот, бирок бул чыгарманы быйыл 3 жылга аяк басып баратат. Бирок күндөн күнгө угарманы көбөйүп, мунун дагы ырдоочулардын катары да калыңдап атат да. Күн өткөн сайын баягы соц тармактарда, Инстаграмда мени белгилеп бир жакшылыктарды ырдагандар көбөйүп атат. Ошону ырдап берейин. Жакшы күндөрдө көрүшүп жүрөлү. Шекербек Адыловдун сөзүнө жазылган көрүшпөй кантип өтөбүз деген ырым. Бир болчу келген кече биз билгизбей жандын этебиз. Керемет ушул өмүрдө кездешпей кантип кетебиз. Бир тааныш бойдон экөөбүз билишпей кантип өтөбүз. Көз тааныш бойдон экөөбүз көрүшпөй кантип өтөбүз. Шаң болуп, сезимгең аткан таң болуп, жүрөккө бердиң жылуулук. 100 жылда келчи жан болуп, бир тааныш бойдон экөөбүз билишпей кантип өтөбүз. Тааныш бойдон экөөбүз көрүшпөй кантип өтөбүз. Өзүңдөн сурайм жарыгым, өчүрбө жүрөк жалыным. Күйсө бир күйсүн өрттөнүп, күтүүгө жетпейт сабырым. Бир тааныш бойдон экөөбүз билишпей кантип өтөбүз. Көз тааныш бойдон экөөбүз көрүшпөй кантип өтөбүз. Бир тааныш бойдон экөөбүз билишпей кантип өтөбүз. Көз тааныш бойдон экөөбүз көрүшпөй кантип өтөбүз. Көз тааныш бойдон экөөбүз
көрүшпөй кантип өтөбүз, жолукпай кантип кетебиз. Кылчаулар. Негизи чыгармачылыктан сырткары менде бир канча суроо бар эле, негизи үй бүлөңүзгө байланыштуу, башка жагдайларга байланыштуу. Анан мейли ошентсе дагы кыскача бир ушул тууралуу дагы айта кетсеңиз, негизи Семик Бешекеев үй бүлөдө кандай ата? Эми анын балдардын мына сураш керек да. Өзүңүз кандай дей аласыз? Мен эми атамдан үйрөнгөн нерсенин баардыгын балдарыма бергим келет. Балдарымды бирөөнүн акысын жебегенге, калп айтпаганга, үй бүлөлүү болгондон кийин үй бүлө биринчи орунда болушу керектигин, мисалы үчүн кызыма да уулума да айтам. Эгер сен ошонун баласын жактырып, сүйүп турмушка чыксаң, кыздарыма айтам, анан үй бүлөсүн кошо сүйүшүң керек дейм да. Ошондой урматташ керек, кабыл алышың керек. Анын баласы жакшы, ата энеси, бир туугандары жаман болбойт. Ошолордун мыйзамы менен жашашың керек. Биздин мыйзамдан чыгасың. Бизде сый деген гана мыйзамга илинип каласың кийин. Оолума да ошондой кылам. Бизге кандай мамиле кылсаң, сен өзүңдүн кайын журтуңа да ошондой мамиле кылышың керек. Келинчегиңди жарык дүйнөгө алып келген адамдар, алар дагы биздей эле сый урматка ээ адамдар. Ошондой мамиле кылышың керек. Ошондой мамиле кылганда гана келинчегиң дагы ошол нерседен ашырып бизге сый көргөзгөнгө өзүнүн аракетин кылат деп. Анан куш уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деген жакшы сөз бар. Алардын апасын менин үй бүлөмө, ата энеме, бир туугандарыма кандай мамиле кылып атканын көрүп чоңоюп келатат. Менин кайын журтка кандай мамиле, жакын санаалаштарга, досторго кандай мамиле кылып келатканым көрүп чоңоюп келатат. Айтканга караганда адам баласы кылып аткан ишинин таасирленгени маанилүүрөөк деп ойлойм да. Анан эгер өзүң жакшы, туура эмес нерселердин баардыгын жазып алып, жакшы нерсе күтпөш керек балдардан. Атанын чоң милдети бул балдарга өзү тарбияны берем дейсе, практика жүзүндө көрсөтүш керек. Ошону далилдеп бериш керек. Анан колдон келишинче ошол нерсени далилдегенге аракет кылып келатам. Бирisi убакыт келет, учуру келгенде мунун тиккен дарактын мөмөсүн кандай мөмөлөрдү берет, аны буюрса уга келгенде көрөбүз. Бирок үмүтүм чоң, ал дарак Кудай буюрса дөпөйүп азыр мөмөлөрү бышып жетилип турат. Менимче андан даамдуу жемиштери болот керек деп ойлойм да. Сиз өзүңүздү бактылуу адаммын деп айта аласызбы? Анан бактылуулук сиз үчүн эмне? Бактылуулук жашоо болбойт, мүнөттөр гана болот деп айтылат да. Мен бул нерсеге мындай деп жооп берет элем. Биздин төрөлгөнүбүздүн өзү бактылуулук. Бизди Кудай Таала бактысыз, бактылуу кылып бөлүп төрөгөн, жараткан эмес жашоого. Бизге баардыгыбызга бир кылка жашоо берген. Адам кандай неме болуп отурган болсо, жашоону кандай кабыл ала турган болсо, жашоо дагы ошолдукта ага берет өзүнүн агымындачы. Мисалы үчүн сен бир жерге туруп алып бактылуумун деп кыйкырсаң, бакыт өзү бул бактылуумун деп атат деп неме кылып келбейт. Бактылуулукту адам жан дүйнөсү менен кабылдаш керек. Тирүүлүктүн өзү бакыт экенин сезиш керек. Мен айтам го, кыз кишиге эле бакыт тилей бербей, эркек балага да бакыт тилеш керек. Тилек кылыш керек бир нерседе. Мурда да бир айтканым бар, бакыттын жынысы болбойт дегенчи. Бакыт бул эркекке да аялга да бирдей бериле турган бата. Биз батадан алыстабашыбыз керек. Бактылуу болобуз десек, биз нукуралуулугубуздан, ушул батадан, алкыш сөздөрдөн алыстабашыбыз керек. Бирөөдөн жаман сөз, туура эмес нерселерди жасап, каргыш угалып, бактылуу болом деп күтпөшүбүз керек. Биз колдон келишинче жашоодо жакшы нерселерди үзгүлтүксүз жасаганга далалат кылышыбыз керек. Бул өзүңдүн эми жакшы нерсени биз кийинки күндөр кээ бирлер ушул бирөөгө материалдык жардам берсе, ушул жакшылык деп түшүнүп калат. Жок, бул андай эмес. Жакшы нерсе, мисалы үчүн бирөөгө тымызын
бакыт калуу дагы чоң жакшылык да. Эгер сен бирөөгө чын дилден ошонун бактылуу болушун кааласаң, ал сөзсүз түрдө Кудай сага ал бакыттан ошол тилегиңди да өзүңө кошуп берерин унутпашыбыз керек да. Биз бактылуубуз, бүгүн экөөбүз сүйлөшүп отурганыбызга бактылуубуз. Себептегенде бизге Кудай ушундай мүмкүнчүлүк берип атат. Биз кофе урутуп атканыбызга бактылуубуз. Бул ошол мүнөттөр ошол да бактылуулук. Биздин бүгүнкү таңды көргөнүбүздүн өзү бакыт, батып бараткан күндү көргөндүн өзү бакыт. Мен азыр сенден кийин башка жумушту кылам, ошого азыр кетишим керек деп айтып аткандын өзү бакыт. Себептен Кудай мага ошол бакытты берип атат да. Менин комуз чертип сенин алдыңда сүйлөп, комуз чертип ырдап берип аткандын өзү бакыт. Бул мага Кудай ошондой мүмкүнчүлүк берип атат. Канчалаган адам кээ бирлери басып кетсем бактылуу болот элем деп жүрүшөт. Көзүм көрүп калса бактылуу болот элем деп жүрүшөт. Ошо сууну колум калчылдабай ичип алсам бактылуу болот элем деп жүрүшөт. Канчалаган адамдар. Аларга ошол нерсе бакыттай сезилет. А бизде ошол нерсенин баардыгы бар, бирок биз эки этаж үй салсам ошол бакыт деп ойлойбуз. Жакшы машина минсем ошол бакыт деп, сулуу кызга жетсем ошол бакыт, же бизнесменге турмушка, жакшы жерге турмушка чыксам ошол бакыт деп кабыл алабыз. Жок, бул бакыт таптакыр башка. Булар жөн гана бакыттын теризин жамынгандар. Жакшы нерсенин, бар нерсенин баардыгы бакыт. Бар нерсенин баркына жете билүү бул бактылуу адамдын образы. Шүгүр келтир дейт го баардык нерсегечи. Эгер биз адамдардан азыр аксакалдардан ушул көбүнчө бата алганга умтулушубуз керек деп ойлойм да. Биз ушул нерсени неме болуп калып, экинчи планга жылдырып койгондойбуз да. Кээ бир адамдар өзүндөгү мүмкүнчүлүктү башка бирөөлөрдөн суранып, же бир көз ачыктарданбы ошол бир эки сөз айтып койсо, сүфтеп койсо жол ачылып кетишти сезишкен адамдар да бар да. Адам өзүнүн колундагы нерсе, ата энесинин ыраазычылыгын алуу да бакыт да. Мен айтам да, ата эненин өзүнүн тирүүсүндө бата салып, Кудай жылгасын балам, Кудай ишиңде ийгилик берсин, омин деген батасы, бул канчалаган көз ачыктардын айткандан эсепсиз бир пайдалуу нерсе да. Бул чеги жок пайдалуу нерсе. Бирөөнүн мисалы үчүн жөн салды эле тиге мен мындай кылып койдум, могу жакшылыгын билбей койду деп пайдасыз доорунуган кылган жакшылыктан кылбай койгон дагы чоң бакыт да. Мисалы үчүн адам өзүңө келе турган бакытты качырбаш керек. Бакыт дайыма эле бизди айланып жүрөт. Бакыт, дөөлөт, оомат баардыгы ушул биздин бутубузга жармашып эле, чачтарыбызга кийинип кошуп эле жүрөт. Биз болгонун сезбейбиз, көрбөйбүз. Кудай таала бизге ошондой бир мүмкүнчүлүктөрдү берген да. Биз аны пайдаланышыбыз керек болгондо. Бирөө кылган иши менен жасаган жумушу, айткан нерсеси баардыгы дал келгенде адамда ошондой жакшы ийгиликтер жылмай баштайт. Кудайдын баардыгынан биз күмөн санабашыбыз керек. Бүгүн азыр жасап аткан ишибиз ал 2 сааттан кийин, 6 айдан кийин эмес, же 6 күндөн кийин эмес, ал 2 саатта же ал 2 мүнөттө кайра өзүбүзгө чоң бир бакыт болуп кайтаарын сезишибиз керек да. Биз ошондо чыныгы бакыттын даамын тата алабыз деп ойлойм. Сонун сөздөр болду окшойт. Азыр бизде деген эмебиз подкасттын аягында блиц суроолор деп коет. Убакытка жараша дагы ушул акыркы блиц суроолорго кыска так, ооба жок менен дагы. Мисалы үчүн дагы бир бакыт нерсе айтып берейинби? Бул бакыт менен өмүр бою жүрөт. Бул жерде Жусуп Мамай деген автограф да. Кайнеки Жусуп Мамай атабыздын мактануунун өзү да бакыт да бул. Жакшы нерсе. Эмне үчүн бул 2012-жыл 4-ай 15-и. Апрелдин 15-inde автограф койгон да. Анан эми ал кыргызга бир жаралган керемет
Манас ааламынын дүйнөсүнүн бир чоң бир кенчи болгон да. Анан ошол кишинин автографы да бул өзү Жусуп Мамай деген сөз. Анан ушундай нерсенин бардыгынан бакыт издей бериш керек да. Мен ушул нерселердин бар. Мисалы үчүн сен эртеден берки берип аткан суроолоруңа сенин бүгүнкү чакырууң мага чоң бакыт болуп атат да. Бул бүгүн көп билинбегени менен качандыр бир убакта бизге карагандан кийин көп пайдасын бере турган нерсе болуп калышы мүмкүн да. Анан ошон үчүн бакытты байлыкта башкадан эмес, ушул бар нерседен издеш керек деп ойлойм да. Анан блиц суроолорго өтсөк, сахнабы же тынчтыкпы? Эгер тынчтык болсо сөзсүз түрдө сахнага чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Демек мага экөө тең керек. Музыка айыктырабы же жаралайбы? Музыка жаралуу нерсени айыктырат. Досторуңуз көппү же душмандарыңызбы? Досум деп жүргөн адамды да туура эмес мамиле кылсаң душман кылып алышы мүмкүн да. Душман тескерисинче душман санап жүргөн киши сага досуңдан да жакшы нерселер жасап коюшу мүмкүн. Анан андыктан тиричиликте душмандашпаш керек деп ойлойм. Сүйүү күчпү же алсыздыкпы? Бул алсыздык десек аша чапкандык болот. Бул адамды күчтүү кыла турган, чыйралта турган кандайдыр бир үмүткө жетелеп барчу жолду көргөзчү нерсе деп ойлойм да. Бир сөз менен азыркы сиз. Бир сөз менен адам 18 жаштагы өзүңүзгө бир кеңеш. бар нерсенин баркына жет деп кеңеш айтмак. Сизди сындыра турган нерсе барбы? Көп, аябай көп. Эң оор кечирим кимден? Кечирилгис нерселер болбош керек деп ойлойм. Бирок адамда көңүлдүн кири кетпей калат да, аны кечиресиң. Бирок кирдеген көңүлдүн тазарышы кыйыныраак болуп калат. Сүйүүдө эң чоң ката? Сүйүүдөгү эң чоң ката түшүнбөстүк. Эч качан сатпайм деген бир нерсе. Абийириң, ар намысың. Сахнасыз бир жыл коркунучпу же тынчтыкпы? Сахнасыз Бир жыл. бир жыл эмес, керек болсо бир айдагы чоң коркунуч. Чыгармачыл адам үчүн бул эми кокустан адашып келбеген, чыгармачылыкты сүйгөн адамдар үчүн сахнасыз бир жыл эми кандай тыныбуу деп да айтсак болот, бирок ал нерсе узарып кетсе анда чоң коркунучка айланат да. Ушул подкасттан кийин көрөрман эмнени сезсин дейсиз? Эгер жан дүйнөсүнө жан азык ала алса, анда подкасттын пайдасы болду деп эсептейм. Эгер ала албаса, анда подкаст өзүнүн максатына жетпей калды деп ойлойм. Эл сизди кандай адам катары эстеп калышын каалайсыз? Эл мени чыгармачыл адам катары эстеп калышын эле каалайм. Чоң рахмат. Бизде негизи салтка айланган нерсе бар. Ушул келген конок биздин көрөрмандарыбыздын биринен комментарий жазган комментаторлорубуздун биринен, албетте жакшы комментарий болуш керек. Анан ошол комментарий көп лайк топтосо, жактыруу белгисин топтосо, ошого биздин келген конокторубуздун атынан белек болуш керек, алгандай белек. Мен бүгүнкү немеде чынында ошол нерсени алып келип алыптырмын, бирок берип жиберейин. Антсеңиз да. Эгер кандайдыр бир комментарий жазылып, анан көбүрөөк лайк топтогон болсо, анда ушул чыгармачылыктагы жакын досум ушул Элмирбек Иманалиевдин китебин белекке кылалы. Ошону менен биздин подкастыбыз соңуна келип жетти. Подкаст дебейин, өзүңүз айтмакчы, маек деп коеюн. Соңуна келип жетти. Анан сизге эркин микрофон берсек, коомчулукка кайрылуу болсоңуз болот. Чоң рахмат айтам. Жөнөкөй күндү бүгүн жакшы бир маанилүү күнгө айландырган маек болду окшойт. Мен үчүн ийгиликтер мол болсун. Чыгармачылык эргүү токтобосун. Куржун дайым чыгармачылыктын куржуну төксөрбөй толуп турсун. Элибизге тынччылык, аманчылык болсун. Эч нерседен кем болбосун. Кудай таалам кем кылбасын эч нерседен. Ооматка оролгон дөөлөткө бөлөнгөн жашоо берсин жалпыбызга. Анан баркыбызды жоготпойлу, наркыбызды жоготпойлу. Ушул өзөгүбүздө ар дайым өзөгүбүздөн алыстабай, кыргыз экенибизге мактанып, кыргыз экенибизге башкалар суктана турган, өзүбүз мактана турган болуп жүрө берели деймизчи. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисти, оончу, ырчы Сыймык Бешекеев конокто болду. Сизге чоң
ыраазычылык билдиребиз. Албетте биздин бүгүнкү коногубуз болуп бердиңиз. Ал эми сиздер менен мен Нуркыз Мирланбекова болдум. Ушуну менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.